Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү Аруу таң программасында психологдон кеңеш рубрикасында сиздер менен дагы бир жолу көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн болсо биз сиздер менен ата энеге таарынуу боюнча кеп кеңештерди айтып өтмөкчүбүз. Ата энеге таарыныч бизге эмнелерди алып келет? Эгерде сиз ата энеңизге таарынчу болсоңуз, бул биздин ден соолугубузга да албетте зыянын алып келет. Жана биздин үй бүлөдөгү бактылуулукту куруп кете албай жаткандыгыбызга да дал ушул жакка дагы жооп берет. Жана биздин акча потогубузга дагы таасирин тийгизет. Албетте бул терс таасирин тийгизет. Жана биз өзүбүздүн жашоодогу ордубузду таппай же миссиябызды таппай жүргөнгө дагы аябагандай чоң таасирин тийгизип салат. Мисалга айтчу болсок, кыз балдар болсо энесине таарынган мезгилде анда эмне болот? Кыз бала энесине таарынса, анда кийин турмуш жолу жакшы болуп кетпейт. Турмушка чыкканда дагы бактылуулукту сезине албайт. Эмне үчүн бактылуулукту сезине албайт? Себеби өзүнүн апасына болгон өзүндөгү таарынычтары, претензиялары, дал ошолордун бардыгы кийин жолдошуна келип такала берет дагы. Жолдошунан, апасынан ала албай калган мээримди, сүйүүнү жолдошунан талап кыла берет. Бул байкабаган калыпта мына ошону талап кыла берет. Ошон үчүн да жолдошу апасы бере албаган нерсени эркек адам эч качан бизге бере албайт. Себеби эне бул эне, жолдош бул жолдошубуз. Экөө таптакыр, эки башка нерсе. Апага таарынган мезгилде дал ошол экөөнү чаташтырып алабыз. Бул мезгилде бактылуу болуш албетте кыйынга туруп калат. Ал эми ошол эле кыз бала дейлик, атасына таарынган мезгилде эмне болот? Атага таарынган мезгилде кыз балада жашоодогу ийгиликтери артка тартып баштайт. Жашоодон чоң ийгиликтерди жарата албай, мүмкүн жаратышы мүмкүн. Мен далилдеймин деген далили аркылуу гана доказательство деп койсок дагы болот да. Через доказательство далилдейм деп туруп гана кыйынчылык менен ийгиликтерге жетиши мүмкүн. А бирок эң негизинде атасына болгон таарынычтын бардыгы, атасынын улуулугун, күчтүүлүгүн сезине албагандыктын бардыгы акча потогун жаап баштайт. Ошон үчүн кыз бала дагы ата менен дагы жакшы, бекем мамиледе болгону аябагандай жакшы. Ал эми ушул эле нерселер эркек балдарга кандай таасирин тийгизет? Мен ошол боюнча сиздерге айтып кетейин. Эгерде эркек бала апасына таарынган болуп аткан болсо, анда эркек бала апасына таарынычы бул акча потогуна таасирин тийгизип коет, терс таасирин тийгизип коет. Бул мезгилде жолдуулугу бир аз жолдуу болуп кете албастан, акчанын келиши же көп акча тапса дагы бул мезгилде анда берекенин жоктугу болуп баштайт. Берекенин жоктугу. Ул балага апа бул акча потогуна таасирин берет. Ал эми ул балага ата менен болгон мамиледе, атага болгон таарыныч анда эмнени берет? Анда атага болгон таарыныч ул балдарда бактылуу үй бүлө куруп кете албай калышат. Атасына болгон таарынычтын, претензиянын бардыгы келип эмне болот? Аялына келип такалат дагы, аялына ошол ачуусун чыгара берет. Бул жактан атасынын мүмкүн мээримин албай калды, мүмкүн сен күчтүү деген сөзүн, көңүл буруусун албай калган бала бул бардыгын аялына келип ошол нерсени аялынан чыгара берет. Аялына өзүн далилдей берет да. Мына ошондо бактылуулукту кура албай калат. Атага, энеге таарынычтын такыр кереги жок. Бул таарынычтар биздин керек болсо ден соолугубузга да аябагандай чоң зыян тийгизет. Таарыныч бизде чыгып кетпестен жүрө берсе, жүрө берет. Бир күн ал жериңиз ооруйт, бир күн бул жериңиз ооруйт. Албетте мүмкүн операция болосуз, башка болосуз. Ал операция аркылуу, башка жолдор аркылуу, оору аркылуу денеден сөзсүз түрдө чыгат. Ошон үчүн атага, энеге таарынычтын эч кандай кажети жок. Бул жерде деле биз бул эң кымбат болгон бизге жашоону белек кылып койгон ошол атабыз, ошол энебиз болуп атат. Демек биз алардын алдында ыраазычылык билдирип гана, таазим берип гана турганыбыз жакшы. Мына ошондо түшүнүүгө келишибиз керек. Кымбат болгон жашоону белек кылып атат. Кудайдан кийинки эле мени жаратып аткан адамдар ушулар болуп атат. Буларга менин таарынганга деле акым жок деген түшүнүүгө келишибиз керекпиз. Мына ошол түшүнүүгө келген мезгилде балада эч кандай таарыныч дагы болбойт жана алардын алдында ар дайым ийкемдүү болуп турат.
жыйынтыктап айтканда, ата энеңизге болгон таарынычты ичке сактабастан, аларга таарынбай, аларга ийкемдүү болуу аркылуу сиз жашооңузда дагы, карьерада дагы, үй бүлөдө дагы чоң жетишкендиктерге ээ болосуз. Албетте сиз бактылуу боло аласыз.